Нүсүп бий, Нүсүп датка, Нүсүп Кокон хандыгынын миңбашчысы, Даңазалуу кол башчы Нүсүп кыргыз мамлекеттүүлүгүн Кокон хандыгынын базасында түптөөгө аракет жасаган жана Кокон мамлекетин кайра түптөгөн кыргыз элинин патриот уулу, колунан жарагы түшпөгөн баатыр кол башчы. Мамлекетти башкарууга кудурети төп келген көсөм, даанышман, мамлекеттик ишмер болгон. Ал Мадалы ханды Насырулла, Бухаранын эмири Насырулла эмир чаап алган мезгилден кийин кыргыздардын хан ордодон ордун алып, кыргыз хандыгын түзүп, мамлекеттүүлүгүнө жетишине аябай көп аракет жасаган. Анын акактап суусап чөлдөгөнү кыргыз мамлекетин түптөөгө жасаган аракети болгон. Элеси келип жашаган ата тегимдин, көл болуп мен да таңгыча эстен эридим. Көлкүлдөп турсам жандады мени чоң атам, жактыбы сага жергеси ата тегиңдин, көркөмү бийик көөнөргүс жериң аксы деп Мамаралы атам айтканда абдан берилдим. Береги турган Нүсүп бий сенин бабаң да, маргалан аксы Коконду бийлеп барганда, кесири тийип кемиткен эле жолдорун таазим кыл деди Нүсүп бий аттуу атаңа. Титиреп турчу замандар артта калды го, миңбашы Нүсүп бийлигин кыргыз алганда. Тазалап көзүн Нүсүптүн барган жексурлар, коюшкан эле жолуна кыргыз баталга. Эсиңде болсун бейиштин төрү сары челек, түбөлүк жүрсүн кыргыздар аны бөпөлөп, чоң атаң энең баарысы жайлап өткөн жер сырларын Нүсүп дүйнөгө али кетелек, аталар жолун жолдогун кызым алдыда, жазылчу дастан башталды жаңы бүтелек. Дардаңдап бери батынып өтө албаган, Кокондун жолун кыргызга тактап камдаган, Комон хандын таластан таап келип, ыйыктык жолун алдыга карай баштаган, Нүсүптүн жайын айтууга кезек келди бейим, түбөлүк жолун табалап тура мыктадам. Кыраакы Нүсүп кызматын кылып Коконго, таптаган жолдор айланды аздап Топонго, өлкөсү Кокон Мадалы хандын тушунда, согушка батып кыйнады журтун кошоордо, кошуна менен тынч жашай билбей Мадалы, тополоң аздап башталып жатты ошондо. Мадалы хандын сайышта чыгып далдалы, Бухара менен согушта жеңише албады, Андижан, Ташкент, Кожентти берип эмирге, согуштан кийин Мадалы хандын барганы Кокондун элин нааразы кылып салды го, ансыз да араң согулган Кокон арбайып. Бухара элди салынган салык кыйнаса, нааразы болгон адамдар күндө ыйласа, жардылык каптап жамандык башка келгенде, кошуна өлкө тийише берип тынбаса, башчынын шору башкара албай турганы, козголоң салып каршылаш тарап чырдаса. Өлкөнүн ичи бырыксып, быкшып чыгат чаң, төбөлдөр дагы ынтымак кылып тынбастан, барганы себеп болду го Бухар эмири Насырулла тепсеп Коконду чаап чырдашкан. Жайнаган аскери кылкылдап келип чапканда, Кокондун эли кор болуп барды бир баштан. Насырулла эмир өлтүрттү баарын тууганын, Мадалы ханды башчысын аскер тыңдарын, аскери Бухар талоонго алып Коконду, тополоң тоска айлантты Кокон кырдаалын, кансырап турган Коконго башчы шайлады Ибрагим Хаял династия Маңгыт Бухарын. Хандыгы Кокон тарады Бухар тарапка, адилдик кетип тепселип журту баратса, наадандык күчөп күн санап Кокон чабылды, адамдар өлүп кылкылдап далай канакса, чачылган хандык чагылган отун сапырып, көбөйттү салык Насырулла эмир заматта. Багына Нүсүп өлкөдөн сыртта болгону, тополоң кезде чет жерде жүргөн болжолу, тосулган хандык тамтыгы чыккан өлкөнү келгенде кайтып катканын көрдү шорлору. Хандыгы Кокон ташталган болгон учурда өлкөнү сактап калуунун жолун ойлоду.
кемиткен жылдор, кемиген кыргыз сапары, жолунда кокон топтолсо кыргыз катары, деп ойлоп нүсүп бет алды талас тарапка, ичинде бекем хандыкты жаңатады, хандыгы кокон кыргызга кызмат кылсын деп ант берип иштен өзүнчө тартты батаны. Кокондон сапар алганы барат таласка, шерденген сайын өрт болуп күйөт заматта, ашуун ашып киргенде кара буурага, өрүүндөп жатып айттырды келген жамаатка. Калгыламында ылдыйга өзүм барамын, билгизбей жанга жасоочу ишти адатта. Тукуму Бабур, Нарботу бийдин баласы, Алимхан хандык алганда тынбай санаасы, өзүнүн кичүү хаджини тындым кылууга аракет кылып табылды иштин чарасы, тактыны тартып алуудан чочуп турганы Хаджи бий дагы Нарботу бийдин баласы. Сапырып күлүн чаптырып ашын хаджинин, буйрукту берди туулган балдар бардыгын, тып-тыйпыл кылып баштарын алып салгыла, караң күн көрчү дүйнөнүн мүшкүл тардыгын. Балдарын сактап калууга кылып далбаса, ордудон түндө коргогон чыкты ар бирин. Кызматын ордо аткарып жүргөн Назарбек түнүндө укту балдардын башын алчу кеп, абайлап асты аттапты да омсун балдарын, камдан гынылдам кетүүбүз керек эртелеп, арыдан бери чогула калгын омсунай турушат деди аттарды биздин белендеп. Жанына алып жандоочу болор жоокерин, сакчылар турса өлтүрүп барды неченин, чыгышып тездеп күтүнүп турган сарбаздын аттарын минип аксыны көздөй кетээрин, ичинен ойлоп Назарбек турду жалындай, билген жок анда тарыхка таасир этээрин. Билдүүрек эле жанында жүргөн жоокери, тууганда болуп кетишер эле экөөнү, бирине бири өнтөлөп минтип турбаса, кыйындык башка түшөрүн билер нечени, эрдиги назар айтыла берер кылымга, кыйчалыш жолдор ордуна келип кечээги. Тездетип жүрүш, чыгарып аттын таскагын, узашталар билгизбей канча качканын, жүргөндүн түндө кусматы болот өзүнчө, кайрууга болот жоголгон адам бакшагын, болдуго зор иш жеткирбей кетүү куугунга алдырбай эле ийинде турган баштарын. Көөдөнү жалын, адамдын эрдик кылганы, кылымдар өтүп көңүлүн элдин бурганы, тарыхын журттун алдыга гана сүрөйт дейт, адамдан чыгат асылдын мыкты бууданы, арка бел болуп баштарын сайган берендер, карабай тура кууш жолго кайчы жылдары. Тууганын үсүп, Назарбек издеп амалын, качырып барды Омсунай менен балдарын, Эсенбай бийлери аксыдан тосуп алганда, Назарбек, тийбейтко менин жардамым, жеткирүү керек тайеки журту таласка, тайганы кокон таап алат мында калганын. Шимшилеп түптүс келишет, өзүң билесиң, камдатып кире кам көрүп жолго берейин, Тукуму хандын аманын билсери кулдар, тып-тыйпыл кылып саргайтып салат эреңим, калбастан мында тездетип жолго камынгын, Ажыбек датка калкалап алар тирегин. Жубайы Хаджи Сарыуунун кызы болгонун, таластан чыккан Ажыбек датка колдоорун баяндап айтып жарыя кылып барсак дейм, үзүлгөн бакты Ажыбек датка оңдоорун. Уулдары Хаджи, Шералы улук Алишер, улуусу эле 12 жаш деп болжогун. Назарбек баштап, төртөөсү жолго камынды, уулдары Кыркыул Кудайга чындап жалынды, ашуудан ашуу, кыйынга турат билебиз, жараткан өзү ачса экен калган багыңды, жаш балдар менен жол жүрүү өзү тозокко, кыш кирөө келип калганда билип алаңды. Зоолору бийик, ашышат тоосун авлетим, көркөмү бийик тоолордун көрчү келбетин, карагай жашыл арчасы чачкан атыржыт, чыгарат жокко эңсеген ордо байлыгын, айлана көркөм, аппак карапак чокулар сүрөттөп эле сайрагын келет ар бирин. Абасы тоонун таптаза аңкыйт,
карчасы, жандыктар түлкү, аюусу койгон канчасы, шаңшыган бүркүт, аркарлар жүрөт шагырап, асканы бойлоп өрдөгөн элбирс башкасы, ырыска берекет болгон тоолорун кыргыз көргөндөр, ордосу кокон, эсинен чыгат самсасы. Тас какты салды аттанып жолго чыккандар, Садыктын уулу Назарбек кыркылуу туугандар, Умсунай менен Шералы келет жанашып, орошуп тоңго алышты, улук жашкы ал, чыкыруун түшүп турса да ачык айлана, көрүнбөйт арттан, аларды ачык куугандар. 8 барат, Сереге чыга барышты. Авлетим тоосун ашууда бербей намысты, кыйчалыш дүйнө чокудан ылдый түшөрдө, туяктар тайып чачырап көздөр талыкты, тандамалаттар тарсылдап ары баса албай, таноосун кыпчып көрө албай калды алысты. Кыл чая берип Назарбек кетти алдыга, бир кадам жолдон кыямат күтүп жанына, абайлап аздан алдыга жылат Назарбек, түрсүлдөп жүрөк чыкчудай болуп дагыда. Дыр коюп эле төмөнгө кулай баштасаң, анда эле сенин ырыскың тайкы багыңда. Багы бар экен абайлап жыла беришти. Кыйынга турду ашууга канша келиши, таалайын тайып барганда жолдор кыйнаса, титиреп аттар, тирмиет көздөр деңизи. Кеңири жолго жетебиз качан дегенде, астынан тосту ааламдын тунук бериси. Ашуудан ашуу кышкүрөө болгон чагында, дегеле кыргыз адамга чексиз табылга, Манастын сүрү демири колдоп Назарды, аз жерден эле жатпады бүгүн кабырга. Ашабыз азыр ашуусун кара бууранын деп ойлоп Назар жалынды Манас багына. Алдынан тосуп эр Манас аны узатты, кыямат жолдо салышпай ага тозакты, тоолору талас абайлап тосуп алганы, Кудайдан алган эр Манас улуу суракты. Сактагын Назар, сактагын келе жаткандар, тоосунан кара бууранын алсын муратты. Түшүп төгүштү сезип билгенин, асмандан каптап сур булут коштой бергенин, коомалуу жолдон өткөндө келген перилер колдоорун жумшак сунушуп коргоп келгенин. 40 жора чыгып коштоду татаал жолдордо Кудайым өзү көргөзөт кантип теңдээрин. Келмеси түшкөн болбоду адам жанында, Улукбек ана сыркоолоп турду дагыда, таалай жоктун табы жок болуп турганы, оорукчал болуп туулган окшойт канында, алсырап турат миништи атка кайрадан, Умсунай азга баласын алды жанына. Экөөлөп кара булукту жолдо барышты, орошуп тоңго жылуулап абдан алышты, ошентсе дагы болбостон баласы аруулап, кармаган колдору кайрадан кайраталыкты. Жылганы бойлоп калганда кыңкыстаганы, жүрөктү эзип көргөзүп жатты, табытты. Түндөсү жүрүп, таңгамал болуп калганда, салдыгы баарын коштолгон жандарманга, татына жүзү талыкшып барып үзүлдү, кыйналган көздөр сыдыра карап жалганга. Чыкканы жандын билинди ошол арада, Кудайым оору бербесин ыйык балдарга. Башынан жүлөп түтөдү умсун баарынан, ууртунан сызып жалынган сөздөр кагылган, кан талап көзү умсундун барды ошондо, асмандан чарт-чурт киргендей болуп чагылган. Эр Манас келип жанында турду тынчтантып, жазымыш ушу келген го ага тагдырдан. Жагынан аккан ысык жаш кошуп балдары, өрттөдү тоону жанында турган жандарды. Назарбек өзүн колго алып айтты акырын, бек босын ушул балдардын жаны калганы. Кайраттың жыйгын, амандык тиле буларга, Умсундун түк да калбаптыр бирок дарманы. Орошуп тоңго мингизип бардатына, ордодо жүргөн кезинде болчу татына, Умсунай сулуу урматтап барган хажиден айрылып калып каран түн түштү башына. Байкаган болсоң окурман муну сезерсиң, Умсунай дагы кайратман болчу башында. Сана аркап көпкө тунжурап улайт жолдорун, Назарбек тилейт жараткан бизди колдогун, калган аман болсо экен кыргыз ичинде, Кудайга тегиз жетсе экен менин ойлорум, оорубай жана ордого кайра барганча, табышса экен көрсөткөн тагдыр жолдорун. Ханзада кантип жок болсун биздин арадан, алыстан минтип ап келдим кокон халаада,
баргандан тукуму хажы уланса экен тиледим. Энеси кыргыз болгон соң жакын садагам. Амандык тилейм, кыйналбай мында жүрө тур, алыңды сурап келет го Нүсүп тайтагаң. Жүрүштө оңдоп жетишти кара буурага, кыйналып келсе алдарын суроо туура да, Ажыбек датка билгизбей кимдер келгенин киргизди үйгө өзөнгө жакын турганга. Тууралап ашын жалгашып өзөп барган соң сөөгүн улук жашыртып койду талаага. Назарбек келген жигиттер менен аттанып кайтышты, артка жетишти аман бакдарып. Баяндап жагдай жеткирип барды Нүсүпкө. Ханзаада калды элинде талас катталып, кабырга сөөгү кайышып турган Нүсүптүн жонунан ойноп түшкөндөй болду ак балык. Өлтүрүп хажы бүлөсүн чаап барганда, умсунай качып алдастап жолдо калганда, калкалап башын таласка барган катыгүн кезинде жапчаш түшкөн го төпсүз арманга. Ажыбек датка умсунай менен бир тууган Билгизги Бейжанга бактырып жээнин барганда. Чоңоюп барган жээнине берип сабатты, сыдырып барган жүрөктө калган жаратты. Таңында туруп кабарын алып турчу эле, көөнүнө салып атадан калган адатты. Тукуму хандын өз туурун издеп барат деп Ажыбек датка бүктөмүн тарых жаратты. Атайын барып ордого кокон халаага, эсине Нүсүп салдырып турчу жанада. Таласта бүгүн тукуму алтын бешиктен жүргөнүн айтып, жеткирсең де чумарага. Көөнүнөн Нүсүп кетпеди ошол Ханзаада, таласка барып жолуккан ошол арада. Шералы менен жолуккан жайдын күнүндө, Билгиз Бейжанга барышкан эле түнүндө, Ханзаада жашап жүргөнүн билген жан болбой, жөнөкөй жашоо кечирчү эле күнүгө. Кайраты ташып турса да ачык чыкпаган, Ханзаада дагы жолуккан эле сүйүнө. Билдирбей жанга таласкан Нүсүп келгени, Ханзаада менен жолугуу үчүн элдеги, эртеңден калбай артына кайра тартууга, бекемдеп өзүн тыныгы албай ширденди. Ажыбек датка батасын турду белендеп, туз насип буйрса, Кудайдын жолдун бермеген. Таласта жүргөн Шералы менен достошуп, жасантып аны өзүнө абдан окшотуп, жаркылдап турган жаркынды бирге кошту да, маслет курду биригип үчөө баш кошуп. Ажыбек датка батасын берип ошондо узатты суроо жолунан Нүсүп токтотуп. Жолдорун катаал, болгунуң бекем жортуулда, ордодо кокон бөрүлөр жексур толтура. Астыртан барып абайлап көрдүм мен дагы, белсенип калсаң жүрөгүң сенин от тура. Ойлонгун дагы опуртал жолду турасың, батамды берип барбайын сага чоксуна. Ойлуу да сулуу, сурмалуу көзү Нүсүптүн, кылгара түшүп элесин берде бүркүттүн. Бүйрүсү кызып Шералы аны караса, Нүсүптөн келди илеби бийик эрдиктин. Ажыке деди, батасын дат калганым, чебини чогуу, кол жеткиз бийик кеңдиктин. Береки толгон хандыктын ыйык жолдору, колунда кыргыз болуусун каалайм болгону, кан жаным ысып от болуп барат дагы да. Кокондо турса башкаруу иши чордону, каалоосу Кудай кыргызда турат ажыке, буйдалбай эле ээлейбиз кордону. Нүсүптүн жообу бараанду чыгып жатканы, көлкүлдөп турган көөдөнүн ачып таштады. От болуп жанган эрдикке акыл коштолуп, барганда дүрттей жана албай турган таштагы, жан таслим болуп калганча кызмат кылам деп, өрттөнгөн сырын чыгарып ачык айтканы. Жөнөкөй жашоо башынан кечкен Ханзаада, кокондон келген Нүсүптөн укту ак кара. Ишеним артып үзүлбөй үмүт турганда, арадан 6 жыл өтүп аптап алганда, кайрылып келип коконго жолду салганга, билгизбей калкка кетишти жолго аттана.
Тоғылық дүйнө тополоң салып дагыда, адашса көпкө кыйындык келет баарыга, тайганда багы кем болуп тузу дагыдыр да, ханзаада дагы айланат тура жалчыга. Шыралы көпкө 12 жаштан кыйналган бир топко барып баратат ата тагына. Коштоду асман нүсүптүн сырын ыйманын, жымыңдап жылдыз жүрүшкө чыккан жылдарын, канатташ кыргыз кадырын бийик салам деп, ашыштылдам ашыл суңкара бууранын, аксыга конуп жыйнашып аяк баштарын коконго карай жүрүштү салар тууганым. Аксыга жетип өргүдөн үсүп кошууну, дайындык көрүп чептерин кокон тосууну, көздөгөн нүсүп аскерин мыктап топтоду, нүсүптүн дайым айрыкча эле жосуну, аскерди кишке машыккан эле жашынан сарбаздык жай артыкча болуп кошулду. Дайындык көрүп арытып ишти таштады, жигиттер мыкты агылып келип жатканы, аксыдан топтоп алайга кабар кылышты. Топ толгон жигит таластан келген баштагы ок жонуп дары-дармегин бештеп баштаса, белгилүү болду куралдан окту атмагы. Сандаган колду алдыга баштап барууга, шаарында кокон хандыкты кайра алууга, белсинип жаткан нүсүптүн болгон аракет, билгенге бийик жигердүү жүрүш арууда. Аркайган тоолор аскалар келди жардамга, ишинен үсүп шык берип жолду салууга. Тоолору кыргыз токтоолук кылып шаң берип, наслен үсүп тоолорго бийик дал келип, арка бел болуп жарашып барат кайрадан, бийиктен келген сырларга эгиз теңделип. Тереңдик сыры киргенде адам толкуйт да, элине арнап жашоосун салат эрделип. Жылганы бойлоп ойлонду иштин жүрүшүн, карачып мобу көргүчтөп суунун киришин, топ-тосок колду дүңгүрөп биз да барарбыз деп ойлоп жатты. Барса алат өлүшүн, жоокери кыргыз илгертен болгон батымду, тартылтты көзгө жоокердин атка минишин. Жылкылар менен айрыкча нүсүп мүнөзү, тандатып атты асылын издеп түнөтчү, таң атып калган мезгилде туруп текшерип, аттарга дайым койдурчу эле күзөттү. Аттанар мезгил болгондо бирден каратып, өткөртүп алчу караткан түндө күзөттү. Жайдактап атты жанында карап жатчу эле, бозулан кезде ат менен таңы атчу эле, таасындап эми тагыраак эле айтканда, ат менен бирге болуусага бакыт эле. Аттарды көрүп унутчу оору сыркоосун, аттарды көрсө ачылчу көөнү шарт эле. Тандатып атты таасындап бирден карады, жолунда кыргыз жаралды тархы барагы, түрсүлдөп жүрөк көөдөндө турган кезинде, ардылтсам деди кыргызда болгон санааны, сай-сайлап өрдөп камылга кызуу жүргөндөн ачылып жатты бийликке кыргыз арааны. Чар тарап карайт, кабылан сындуу баратса, нүсүптүн сыры белгилүү эле адатта, эрегиш салган душманын бөлө чапчу эле, дардаңдап кээси жүрөгүн абдан канатса. Калкында болгон муңайым жүздүү адамдар калканыч кылып барышчу эле жамаатта. Кыргыздын сындуу балдары бирге барышып, сарбаздар менен бирдиктүү болуп алышып, камданып көпкө чебине кокон жетиште, машыгып жатып өзүнөн нүсүп алып шык. Колбашчы нүсүп кол карап чыкса жортоолга, кыргызга чындап жарашып калат ыйыктык. Чынында кыргыз кылчылдап турган чагында, жүрүшүн үсүп кыргызга болгон табылга, нур менен сүрө нүсүптүн түпсүз жомокко, жортуулу нүсүп айтыла берет кылымга. Айтылуу кокон шаарына жете келгенде, дүйнөсү нүсүп шам чырак болду чынында.
келишкен сыны, келбети көркөм жан эле, баатырдык жайы башынан эле бар эле, акылы толуп толукшуп турган эринүсүп, шатыра шатман жолборстой болгоннар эле. Чар тарап карайт, чалкыган нүсүп жайынайт, хандыгы кокон нүсүпкө гана чак эле. Аттың ай арман, хандықты мейлеп барбады, хандығын қоқон шералы жанға арнады, улуттың улук жолында ушул шарт эле, хандықтың тағын тұқымы хандың алмағы, тұқымы хандың шералы болып қалғандан бийлигин үсүп аталық жолда қалмағы. Какшаалдар келет, кармашып бекем ордону, карматып таштап бийиктеп салган коргону, жылчыксыз кылып жабышкан эле чартарап, айныксыз эле коргондун бекем болмогу, койтуп бирден жасоолдабдан коюшкан, кантесин анан кайнаса бийлик чордону. Чоочулап ичтен, күнүтүн карап, жан-жагын, ичкери жактан саат сайын кабар алмагын, арсыздар жайнап башкарып бараткандыкты, калкына салып кыйноонун түркүн салмагын, саябан бакта отурган кыраан чоролор биле албай барат жашоонун түркүн, ар жагын. Тоо таяп кеткен кыргыздар четте калабы, улуттар башка ордодон орун алышса, деп ойлоп нүсүп ом коруп ордо салганы, камданып жаттык жароого ыйык намыска. Жай намаз жайып окудой ыйык намазын, Кудайдан сурап ыйыктык ишке жарашын, калбааттык менен бурулуп артка караса, тургандар артта жактырды көз карашын, алакан жайып жүзүнө бата тартканда, төгүлгөн нурдан көрө алды жолдун тазасын. Жолборстун сүрү көрүндү ысык мээринен, күч кубат толду Кудайдан гана берилген, манчыркап турган көптөрдүн белин бүктөгөн, баатырдык шердик келет кожалаң темирден бекем эркине акыл жарашса, даанышман сырлар нүсүпкө орноп себилген. Оодарыш ошо. Кокондун чебин алмакка, сарбаздар менен ачмакка бийик дарбаза, машыккан сарбаз туш-туштан камап барганда, куралчан жасоол жан соого сурайт кармашта, кайраты бекем нүсүптүн бир топ жоокерлер сулатып жатты жасоолдор кайра жармашса. Төгүлгөн кандан калбады жолдор басууга, томолок баштар астында буттун жатууда, кыйкырыкчуудан кырылыш болду асты үстү, маңгыттар даяр турушту мындан качууга. Мерчемдүү жерден мертинтип салса сарбаздар, кыргыздар айрым мылтыктын огун чачууда. Кол башчы нүсүп сүр берип сарбаздарына, алдыга деди, кайратты берип баарыга. Нүсүптүн баштап келгенин уккан ордойчи, будуңчаң түшүп алдастап калды ханыда. Ибрагим хаял нөөкөрлөр кача баштады, ачылар менен коконго керекчү дарбаза. Сарбаздар дуулдап артынан нүсүп барышат. Кымгууттан бүгүн кокондо болду табышмак. Кыргыздар каптап ордого жүрүш салган соң, токтоосуз эле колуна орда алышмак. Жүрөгү коркок опкоолжуп турган эсерлер куйругун түйүп качышты бир топ алыстап. Байрагы кыргыз батымдуу болуп барганы, көптөрдү көрдүк чыктыгы абдан далдалы. Тирелип турган сарбаздар найза сунушса, ийлет экен ийменбей барган баштагы, кемеңгер нүсүп абайлап аста караса, куушуруп колун тизилип келе баштады. Жардамдаш болуп өтүштү нүсүп тарапка, жеңилер тарап баш ийип келет адатта, эсирген эмир эртеңин ойлой бербеген, коконду тоолук кыргыздар алат талашса, кылычын шилтеп каршылык бирөө көрсөтсө, сунулган кылыч келлесин алат заматта. Баштарын ийип даткалар келе баштады. Аскери менен 500дөн ашык арт жагы көтөрүп байрак куушуруп колун жаткандар, Жумабай датка Рахманча Иса датканы. Көр уулу баатыр баш ийип кызмат кылалы, Керимкул Кыпчак баатырдын кулман арстаны. Саид Алибек датка кызматын ханга кылууга, куушуруп колун арка бел болуп турууга, Мамадияр датка жигиттер менен келишти, Арзымат Калмат жардамдаш колун сунууда, Пармана баатыр Жаркынбай, Рахматулла би, Мухаммад Назар Нарматта келди озуна.
тартылып сурнай сарбаздар алга жөнөдү. Найзалар колдо Кудайдан болуп жөлөгү, зилзала болуп үйүлүп жатса өлүктөр, көрүнүп калды маңгыттар толук өлөөрү. Өрт болуп барат шартылдап турган сарбаздар кошулуп топко барышты жоокер төбөлү. Хан сарайына киришет зуулап ордого, кыргыздар бүгүн зар болуп турат колдоого. Ордосу хандын кыргызга кызмат кылсын деп жүрүшүн өсүп жолдорду ушул оңдоодо. Топ-тобу менен киришип келди кыргыздар, алдырып жолду башкага бөгөн койбоого. Алдыдан өсүп артында кыргыз балдары, топтолгон эле эр жүрөк жоокер каймагы, жалтанбас эрлер канатташ болсо кыргызга, өнүгө талга кыргыздын ар ыкыл тармагы деп ойлоп нүсүп аскерин жиреп баштаса, найзасы колдо ишкаша берет калганы. Ордого кирип Шералы кайда таппады. Артында калган белгисиз кайда басканы тапкыла деди. Издетип жатты оңсолдон, таптырып аны келген соң алга баштады. Калайык калкым, тактыга келди Шералы, силкинтти баарын Шералы хан деп айтканы. Түрүнөн нүсүп жалтайлап жатты калайык, бир дары турду жие албай эсин шалайып, сарбаздар гана найзасын сунуп алдыга, кол башчы нүсүп ханыбыз кылып алалык, жаңырды баары кыйкырып жаттарада, кол башчы нүсүп ханыбыз кылып алалык. Токтотуп шаңды жарыя кылды дагыда, тактыда бүгүн Шералы хан деп таанууга, будуңчаң түшүп ордонун ичи жатканда башкаруу ишин колго алган эле чамына Шералы хандын артында болуп аталык миңбашын үсүп башкарган элдин багына. Шералы такта жанында нүсүп кожасат куттуктап келди, аскерин алып шарактап, даткадан иса куушуруп колун турушту, баатырдын сүрө каптаса, дөөдө сынатып бат, маңгыттан тездеп тазалоо керек Андижан, Маргалан, Кожен Ташкентке жазып ачыккат. Тазалоо үчүн калдыгын маңгыт Бухардын, жөнөтүп жатты аскерин сарбаз бүт баарын, Маргалан шаарын тактоого кеткен Керимкул урушта жеңип чыгышты хаял тууганын, Керимкул андан Андижан менен Ошту алды, жеңишке жетип жок кыла берди душманын. Ибрагим хаял ордудан качып кеткени, Кожентке кирип таптырбай жолун эптеди. Кожентте туруп кат жазды Бухар эмирге, маңгыттар өлүп, кутулдум качып бет келди. Жеткенде каты Насырулла безгек сайгандай, жоготом нүсүп, чогулткун лашкар деп келди. Талкалап кокон өлтүрүп тыйпыл хандарын, Насырулла эмир өз шаары кылып алганын, көтөрчү башын бир дагы жанды калтырбай, эмири Бухар Насырулла бийлеп барганын, түк түйүп жүнүт түшүнө бербей турду ал Шералы хандын кай жактан келип калганын. Аскери сансыз Насырулла кайра барууга, талкалап ордо коконду кайра алууга, белсенип жатты чогултуп кожо бектерин, эртеңден калбай Коженке жолду салууга. Каарына келген Насырулла жатты чамынып, чынында жетпейт эсеби жоокер сабына. Коконго жетти кабары Насырулланын, эсепсиз аскер жоокерди ылдам жыйганын, миңбашын нүсүп акылга салып кеңешип, диванга жыйды хандыкта жүргөн тыңдарын. Жанына алды Шахзада Абдырахманбек, Кожасат Мухаммед Назарбек Бердарын. Баатырлар менен чыгышты жолго камына, кетишти таңдан ашыга Кожент шарына. Кожентке жетип аскерлер катар тизилди, добулбас кагып нүсүп шер чыкты алдыга. Рахман датка суранып турду майданга, Бухарлык менен бетме-беш тиреш салууга. Баатыр Бухар Шамшарды уруп Рахманга экиге бөлүп саям деп азыр турганда, кыжыры кайнап, Рахман Шамшар урду эле, бөлүнө калып шылкыя түштү кургана. Башкасы чыкты көрктүү баатыры, көтөрүп чапса үзүлдү жүлүн жоңгана. Маңгыттар чочуп, аламан чабыш башталды, кыргындан кызыл үзүлдү баштын шашканы. Токтотуп кыргын тараптар өргүү алышты, эртеси күнү башталды чабыш асманы. Беттешер кимиң, увазир болом ханыма деп айтып нүсүп баатырын Бухар шарттады.
тараптан каршы майданга кирди бир жигит. Ыргытып кепти, жайлаймын деди билдирип, сунулган шамшар кайтарып салып миңбашы жигитти сайды экиге түп тилдирип, Насырулла Эмир каарына келип ошондо күчтүүсүн баатыр чыгарды атка миндирип. Мазактай чыкты, кутулуп кайда барасың, миңбашы Нүсүп эсебин азыр аласың, сайганда эле ал баатыр калды көбүлүп. Аздан соң эле башталды согуш аламан, кан суудай агып кыргындан жүрөк канаган, канжарды сайып барганда жаны тырыпырап жатканын жазуу чыкпайт көпкө санаадан. Нүсүби атам эскертти эле башында, саңырсык кандан кыйналып бардым талаадан. Уланды согуш. Күнү да түнү тынбастан 10 күндөн ашып токтобойт хандар чырдашкан. Бухара тарап жеңишке жетип бараарда Кудайым өз жардамга келди кыйбастан. 11 күнү жардамга келди калың кол, замбирек мылтык алышып тездеп кырдашкан. Салгылаш жүрүп шагы бир сынды далайдын, агылган кандан мен дагы абдан карайдым. Насырулла Эмир жеткенде көзү жеңбесин, ойлоду ичтен, кой эме кетип калайын. Миңбашы Нүсүп согушуп 10 түн күнүндө кылымга калчу жаңыртты жеңиш барагын. Бекемдеп чебин азаздан тынып ал жайы, кайрышып Кожент хандыкка кокон алганы, тазалап Ташкент кайрыды далай жерлерин. Миңбашы Нүсүп өстүрдү коомдун дарманын, Назарбек кыргыз акими болду төр коргон, Керимкул дагы кызматка аким барганы. Кожентти алуу турбады окшойт оңойго, Бухарлык эмир шуңшуйуп турду тогоодо, түбөлүк жолдо кайтарып алуу эң туура, бөтөндү чексиз киргизе бербей короого, жерлерин кокон өлкөгө кайта кайтарган, жүрүшү Нүсүп мыйзамын өлкө оңоодо. Чачылып өлкө таланып барган чагында жыйнаган мүлктү, өлкөнүн гана багына жоголгон хандык кайрадан барса кулпунуп, мамлекет андай кабылган жакшы ханына. Эмгеги Нүсүп эсинде дин сакталар, болбойтко түк да асылдык ишти таанууга. Чачылган хандык таламай жолдо калганда, аракет кылып куткарып Нүсүп барганда, алдырып койгон жерлерин кайра кайтаруу кыйындык менен келет го ушул жалганда. Нүсүптө эрдик кыла алган болсо ишмерлер, өлкөнүн калкы түшпөйт го чексиз арманга. Бухара калкын кыдырып көрүп баштатан, салыктын наркын азайтып элден таштаган, диванда чечкен чечими көсөм шыр эле, хандыгын кокон башкарган эле мыктадам, көрө албас айрым көсөрлөр шыкап шыралы, ордунан алыс кылууга шашкан аркадам. Бийлигин кыргыз орноткон кезде бир бооруң, Шералы хандын көргөзгөн копол жолдорун байма-бай каттап кыргыздар турду ордого. Миңбашы Нүсүп аршын кыргыз оңдодуң, Шералы хандын зайыбы Саруу кыз эле таластан чогуу кетишкен кезин болжогун. Ханайым жаркын баалаган Нүсүп кызматын, кылдаттап байкап көргөзчү ага урматын. Башкарып ордо Нүсүптүн турган кезинде кыргыздар бир топ оожалып алган кез дагын, кымбатты кыргыз кыдырып көрүп кыйланы түшүрбөй турду топтогон бойго сымбатын. Миңбашы Нүсүп ханына айтып кеңешин, аштырды далай башкаруу иштин белесин. Бектердин беги бейчеки сөздү айтпады, ордодон көрсө келбеттүү Нүсүп элесин. Эрлердин эри даража мынча күтпөгөн, чынында көрдү хандыктын бийик сересин. Шералы ханга жаркынга жакты айтканы, кеңешип ишти жасашкан жолдор. Башканы айтпай бараанды болуп кыргыздар коконго каттап башкаруу жолун тапканы. Алымбек анда бийде эле кезеле коконго карай алайдан тездеп каттамы. Нүсүпкө келип кеңешип турду даткалар, чынында жорук болдуго бизге мактанар. Маймылдай тууруп жүрүшөт канча кире албай, караанын Нүсүп көрүүгө зарлар башкалар. Көңүлдө майрам көкөрдөн кымыз куйганда, элеси Нүсүп түбөлүк жолдо сакталар. Сарбаздар менен кеңешип ишти баштаган, Миңбашы Нүсүп башчысын такыр сатпаган, чептерин хандык бекемдеп бирден сыдырып, Шералы хандын иштерин чечип жаттанан, Нүсүптүн даңкы таш жарып барган кезинде тилкеси жолдун жаракат тапты башкадан.
көрө албай аны жаткандар болду арада. Кемитип нүсүп жетсем деп өзүм марага, мамлекет ишин аткарып мыкты жатканы салдыго кээсин түгөнгүс төпсүз санаага. Тазалап көзүн нүсүптүн бүгүн салууга зар болгон кээси уктабай калды арада. Ишмердик жайын нүсүптүн билген ханайым, калкалап турчу келишин сезип баленин, тактыда турган Шералы энөө эле да ошентсе дагы билчого нүсүп бараанын. Шералы терең түшүнө албай турганда башкарчы нүсүп мамлекет ишин данегин. Миң башы нүсүп коргонуу ишин мыктады. Өлкөдө андан мыктылар чыкпай тыңдары, сар санаа кылып айрымды барды бул жорук. Өлкөсү Кокон тыңданып алган кырдаалы, башкаруу ишин колуна мыктап алгандан ырдалып жатты Кокондо кыргыз ырлары. Кымбаты кыргыз колуна алып найзасын көргөзүп турду, башкага сүрдү айбатын. Азанда бир күн мунара үстүн караса, көрө алды шумдук өзүнүн бийик турпатын. Асмандан келген шумкарга колун сунганда, ак калпак алды билгизген ага урматын. Калпакты кийип камынып жолго баштады, камтама болуп опколду жүрөк баштагы. Бараанды нүсүп бак айтып жолго камынса, асмандан келди канаттуу куштай ат дагы. Найзасы бүтүн айланып барды жолборско, карасатын арыстан болду баш жагы. Мемиреп жылдыз мээледи асман тарапты. Оюна салды кечээки болгон санатты, асманга учуп уужалып андан келгенге, бийиктеп эми асманга кирип баратты. Апапак булут алыстап эле заматта, алыстан көрдү желбиреп турган байракты. Байрагы кыргыз батумдуу болгон жолдордо, Эрманас сайып дайындап мында койгонго, көтөрүп байрак алдыга карай жөнөдү, чөмүлүп жатты акылман бир топ ойлорго. Байрагы кыргыз өзүнчө турса желбиреп, хандыгы кыргыз болот деп дээри болжоодо. Түш экен ушу көргөнү, байрагы кыргыз көңүлүн абдан бөлгөнү. Бөлөктөр эмес түзүлгөн кыргыз хандыгы, ойлогон сайын акактап суусап чөлдөдү. Кубанып жатты түзүлөт кыргыз хандыгы, кат кырып күлүп бөлөдү шаңга бөлмөнү. Ордунан туруп терезе тушту карады. Ордода азыр көбөйдү кыргыз карааны. Бийлери кыргыз биримдүү болуп барышса, жоготсок болот көкүрөк толо санааны. Көкөйдү кескен жагдайлар болот толтура. Куйтулар көп го арада биздин жанагы, деп ойлоп нүсүп таштады кенен арышын. Болушун самайт бийликтин ардуу калысын. Калкында болгон кайгылар барса азайып, калканыч болуп карамдуу кылсам баарысын. Бак тилеп күндө Кудайдан абдан суранат, ордодо Кокон алса деп кыргыз намызын. Кыргызы Кыпчак, Арулут, Өкүл турганы, ар ким эле өзүнө тартып тынбады. Чынында кыргыз хандыгы болсо өзүнчө, кыргыздар кайра бойломок тоону жылганы. Манастан калган кыргыздар тоону сүйөт да, деп ойлоп нүсүп жайлоону эстеп жылмайды. Жаны эргип таңдан эстеди көргөн түштөрүн. Хандыгы кыргыз болсун деп Кокон түптөдүм. Жек сурлар көп го ойлогон ойду жок кылган. Тытмалап жешип жок кылат койгон түптөрүм. Жилегин алдым, ордуну көрө албадым. Толугу менен болбоду менин күткөнүм. Ошентсе дагы жакшы түш болду көргөнүм. Билемини эми жолунда кыргыз өнмөгүн. Байрагы кыргыз болгон соң эл да өнүгөт. Ишенем Кудай кыргыздын жөнүн жөндөөрүн. Хандыгы кыргыз болсун деп байрак көтөрүп, Кокондо болот кыргызга жолду бөлмөгүм. Ичинде ордо чакырып кыргыз балдарын, жолунда бийлик бөлдүрүп кызмат бармагын, чыгарбай эстен балдарын кыргыз кийирип, күчтөнтүп жатты ордодо кыргыз салмагын. Канатташ кыргыз калк ичин бийлеп барсын деп ыраазы болуп жатыштын хандагын. Алайдан каттайт, кабарын элдин алышат. Ачылса ашуу таластан келет не бир зат. Аксынын эли байма-бай каттап калышты. Сурабай эле ханынан Кокон улуксат. Урматтап сүйүп нүсүп турду чартарап, ыраазы болуп айтышып дилден рахмат. Даткалар не бир каттады Кокон тарапка. Хандыкка барып сый көрүү үчүн адатта. Сүйүнүп кыргыз урматтап барат Коконду. Хандыгы Кокон кыргызга гана жарашса, Шералы хандын тайлары кара буурадан Ажыбек датка болгонун айтам талашса. Чоңоюп азга жетилип калган кесинде Эсенбай аны
ээрчитип барды бешимде. Бектердин хандын уулдары алган тарбия аскердик кызмат өтөсүн деген чечимге келгенин айтып тилегин ишке ашырды. Тыңдыгын үсүп кичине кезден сезиле. Хандыкка кокон тарбия алган балдардын ичинде болуп мыктылап окуп калганын кайрылып калкка айтууга болот сыягы шер гана эмес окумал болгон дарманын. Элимди мыктап алгандан болгон сезимтал даремет күчү кай жактан келип калганын. Шартылдап минип жалында аттын ойногон, кичине кезден жеңилип бир да койбогон Нүсүптүн сыры маалым азыр ааламда керектүү жерде топуктуу болуп тойлогон. Тоолорда күбө кең аалам күбө Нүсүпкө жашыракчыктан тарбия алган ордодон. Чоңойгон сайын боюна толуп сымбаты, кымбатты кыргыз сарбаздык ишке чырмашты. Найзаны шилтеп чапканы болчу бөтөнчө аскердик ишке артылып Нүсүп урматы. Шумкары тоонун чагылган оттой жалындап, эс тарткан кезде жалтанбас жүрөк кырдашты. 10 башы болду от болуп жанып барганда, 100 башы болду 18 толуп калганда, ордосу кокон ой кырын мыктап үйрөндү. 26да комендант болду дагыда. Пансаттык чынды беришти кокон ордодо 30га чыгып от болуп турган чагында. Жаангир кожо өкүмдар болгон Кашкарга аскери Кытай камакка алып катканда эр жүрөк Нүсүп куткарган Хотан шаарынан көргөзгөн эрдик жазылсын бүгүн дастанда. Пансаттык сыйын ыйырган Кокон хандыгы Кытайлар менен согушкан Нүсүп Арстанга. 30-3 тарыхта Гүлбах согушу. Каармандык кылып Кытайдын жолун соолутту. Чартылдап келген аскерин Кытай талкалап, жоокерин Кокон чачтырбай бирден чогултту. Мадалы хандын тушунда болгон бул жүрүш көргөзөт Нүсүп колбашчы болгон олуттуу. Эскерди Нүсүп эсине салды баштагы Мадал хандын башкарган кезин жаш чагы. Көңүлү толкуп көбөкөрдөн кымыз куйдурчу ачылган сайын айыда күнү асманы. Эсирген эчен жасоолдор менен иштешти, аскердик ишке маш болуп толуп бакшагы. Тыңдардын баарын ишине аскер салышып, бирине бири турушчу эле жарышып, намустуу жигитерлердей алай бар эле. Жоо тийген кезде сактаган намыс чабышып, мыктылар далай алдына чыга албаган, ичинде бирөө бириле бар эле кылган калыстык. Тереңден чыккан сөздөрү арбап алчу эле. Кенендик кылган пелине моокум канча эле. Тел чигип Нүсүп аскердик сырга машыкса, көздөрү чексиз от болуп жаркып жанчу эле. Жабыркап турган адамга бауыр ачыса, жардамын берип баарыга тегиз барчу эле. Тереңден келген сезимдин сыры ушунда, көпчүлүк менен бир болууга шарт эле. Эрдиги барга акыл эс болсо ашына, аткарып милдет артылар сыйы кашына. Жугумдуу Нүсүп ичинде журтту нур эле, көрбөдө эч ким жүргөнүн Нүсүп басына. Иш билген Нүсүп кызматта аркыл ардактуу, өтөдү ишти ортушундуу жерге катыла. Коопсуздук ишин ордонун алып колуна, Пекинге барып келишим түзүү жолунда, Пашасы Алим Шаабайы сууган кездерде кептелген жерден келтирчү ишти ордуна. Кытайлар менен сүйлөшүү солгундаганда киргизип сунуш Кытайды салган торуна. Керектүү жерден келтирип кемин сүйлөсө, кемеңгер эле жолдорду турчу көргөзө. Кокондун ташын колуна өйдө көтөрүп, Кытайлар менен сүйлөшүп өткөн бөтөнчө, бөйрөктөн шыйрак чыгара турган болгондо, айлантып келип Кытайды соккон өзөртө. Өлкөсү Кытай айласыз макул болгону, Коконго чектеп пайданы чечип койгону, Нүсүптүн салган аракет болгон деп айтат. Ал берген Нүсүп Коконго чексиз олжону. Орошон акыл тапканга эле жок экен, канча ирет Нүсүп байыткан Кокон ордону. Шаң менен жүрчү, шартылдап турчу басыгы, жыл өткөн сайын эргиди көңүл азыгы, жылтырап турган өт көрсө дагы өчүрбөй көңүлдү бурчу комендант Нүсүп тактыгы. Орнотуп, тартип, милдетин мыктап аткарса, даткалык сыйды ыйгарды ордо башчысы. Атабыз Нүсүп сырларын бизге айтканы, мынакей өзү эшикти бизден аттады. Эс акыл бийик болгону ыйык чордон да жолуксам деген ойлору менен шашканы. Шаарында Бишкекке экөөбүз бүгүн жолуктук, бийикте болсун жолугуу нуру аптабы.
караанын издеп келгеним болуп себепчи. Кабылан манас жиберди сага белекти, чоочулай көрбө чолпондой болгон ай кызым, чыгарамсырды өзүңө гана керектүү. Керемет жолдор өткөргөн элем башыңдан, ошентсе дагы күтөмүн сенден көмөктү. Көкүрөк сырым, көөдөнүм чачса ысык нур, дүрсүлдөп жүрөк кыйналып барсаң айтып быр. Анда эле менин элесим сага киргени, кысылып ысып жан дүйнөм сени кыйнайт бир. Кымбатым кызым, башымды кыя чапканда кыйналып жанын чыкканын айтам кылып сыр. Башыңда ооруп кыйналды абдан жүрөгүң, от болуп ысып албырып турду иреңиң. Ыр жазбай эле жөн койбойт беле аядым, баяным угуп жазалсаң өзүң бүлөгүн. Өрттөлгөн жүрөк арманда кеткен ошондо, себишкен кезде кастыктын мага үйрөнүн. Үңүлүп карап олтурам карап жазганың, атасам болот айрымдын ачык аттарын, атказган мени дүйнөдө ошол буйруктун ар сөзүн эстеп түбөлүк жолдо жаттадым. Шералы хандын буйругу мындай эле да, Нүсүптүн башы алынсын деген каттагын. Окудум катын, тааныдым мөөрүн дал ошол. Онтодум ичтен жүрөккө канжар солосо, таш моло болуп аптыгып азга турсам да, билгизбей сырды башымды идим олого. Жасуулдур канкор мойнума канжар малышты, кыйылган башым кыркырап жатты томкоё. Ачылган көзүм жумулбай калган ошондо, диртилдеп бетим баш ооруп күчөп ошоно, бүлүнгөн денем от болуп анда ысыган, кейимин абдан жорукка болгон ошого. Замандын жүгү башкача эле башкача, айта албай башка турамын сөздү кошоорго. Дип айтып Нүсүп атабыз боюн таштады, башкача сырлар айтылат окшойт баштагы. Тырышып денем башымда абдан оорлошту, көөнүмө толду ачуусу ыза жаштагы. Жаңырып турду чаңырган чуусу кылычтын, жасуулдур келип матырып башка жатканын. Мен эмес эстим Нүсүптүн төпсүз арманын, муундум мен да окурман билгин калганын. Жайнаган жүзүм жабыркап турду кайрадан, сезерсиң деймин жашоонун арсыз жалганын. Жаагымдан ылдый салаалап аккан ысык жаш, толстосун жүрөк сыйрыган ысык салмагын. Эрдиги Нүсүп даңаза болуп чынында, айтыла берет түгөнбөй эми кылымга, а бирок назик жүрөктүн сыры ыйманы жазылып калды дастандын ошорунда. Эр жүрөк Нүсүп баатырда болгон сезимтал тизмектеп мага айтылды баары сырында. Мен дагы бир аз фергидим окшойт, акырын жан адам сезбей калганын көрчү азыгын. Баатырлар бекем болушат дейбиз эмне үчүн, даанышман Нүсүп колдонгон баштын акылын. Дертилдеп жүрөк турганын көрчү окурман, кыйналып барып жүрөгүм ооруп басылдым. Асылым бабам Нүсүптүн билип сырларын, сездим абдан кыйналып анын турганын. Кудайым өзү ордуна баарын коет го, айткым бир келет Нүсүптү баары сыйларын. Нүсүбий ата, көөнүңдү көтөр жылмайчы, эмесе менин сөзүмдү сен да тыңдагын. Термеле басып тектирден келдим гүлтерип, көңүлүң сенин көтөрсүн болуп жан шерик, жабыркап калган жан дүйнөң сенин ачылсын, эс алгын бүгүн төр күйгө жатып жан эргип, кабагың жаркып нур берип турса айлана, болем ата муздарың кетип батирит. Шам жактым сага, шаркырап аксын дарыя, толтура кыргыз издеген сени сагына, аябай даңктап сайраган адам андан көп, баатырлар ошо жаралган кыргыз багына. Соорондун уулу Омурду айтсам болот го, изилдеп сени жүргөндөр арбындагы да. Көңүлү толкуп ашыкча сөздү айтпады, сыздаган жүрөк кыйнала берип баштагы. Колго алып өзүн алдыга тике карасаң, от өттү го доорлор артында калып аптабы. Нүсүптүн баркын биле алса кыргыз балдары, өлкөбүз гүлдөп өнөгөт кыргыз бакшагы.